Посольстводан ешқандай жардам жоқ. Қайғырған адам жоқ. Орусиянын дээрлик бардык аймактарында 19-июндан 25-июнга чейин нелегал рейди жүрдү. Орус бийлиги капыстан текшерүүлөрдү мыйзамсыз миграцияны аныктоо деп жүйөлөп келет. Ал эми социалдык тармактарга тараган видеолордон рейд катал жүргөнүн көрүүгө болот. Полиция борбор азиялык мигранттарды метродон, көчөдөн, иштеген жеринен жада калса жашаган үйүнөн кармаган. Мигранттар полиция одоно мыйзам бузганын айтып, нааразы. Алдыда рейд учурунда кандай укук бузуулар болгонун, мындай мамиленин артында эмне турарын жана рейд качан уланаарын мен Эльвира Султанмурат кызы айтып берем. Саламатсызбы? Нелегал рейди маалында тартылган видеолорду Орусиянын ички иштер министрлиги YouTube каналында тынбай жарыялап турду. Биз Москва шаары жана облусу, Новосибирск, Калининград, Оренбург, Самара, Тюмень, Рязань, Ростов облустарында тартылган тасмаларды карап чыктык. Мисалы, бул тасма 22-июнда Рязань шаарынын чет жакасындагы курулуш объектисинде тартылган. Мигранттарды текшерүү иш-чарасына полициядан сырткары ФСБнын кызматкерлери да катышкан. Рейд маалында мигранттардын айрымдары Токой тарапка качууга аракет жасаганда кармалган. Омондор мигранттардын колдорун кайрып, жалпысынан 66 мигрант полиция бөлүмүнө жеткирилген. Кармалган мигранттар борбор азиялыктар, арасында кыргыз жарандары дагы бар. Договора нету вообще. Патента нету там, договора. Все? Ладно, у кого есть, поднимите руку. Кто пришел и работает по патенту? Калининградда омон мигранттарды көчөдө токтотуп алуу эле текшерген. Мындан сырткары жол кайгыл кызматы да унааларды токтотуп рейд жүргүзгөн. Жыйынтыгында 215 административдик протокол түзүлүп, мигранттарга 430 000 рубльга айып пул салынган. 14 кылмыш иши козголгон. Судами Калининградской области вынесено 19 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации. Ал эми Ростовто рейд маалында 120 эмгек мигрантынын документи текшерилген. Алардын арасынан 10 кишини депортация кылуу боюнча соттун чечими чыккан. Тюмень шаарында болсо полицияга жеткирилген мигранттардын көбү тажик жарандары экенин көрүүгө болот. Полиция рейд уланып жатат деп белгилеген. Ал эми Москванын өзүндө полиция мигранттарды иштеген жеринен баштап үйүнө чейин бастырып кирип текшерген. Полиция 480 мигрантка административдик мыйзам бузуулар боюнча протокол түзгөн. Социалдык тармактарга тараган бул тасма 24-июнда тартылганы айтылат. Анда полиция тажик жарандарын жапырт кармап автобуска салып кетип жатканын көрүүгө болот. Кармоо маалында айрым мигранттар каршылык көрсөтүүгө аракет жасаган, бирок полиция алардын колдорун кайрып, унаага салып кеткен. Ал эми бул видеону орус полициясы жарыялаган жок. Себеби анда полиция мигранттар ижарага алып жашаган батирге барып, көзөнөкчөсүн сагыз менен жаап, мигранттардын чыгышын аңдоо отурган. Бул батирден кармалгандар полицияга жеткирилген, арасында кыргыз жарандары дагы бар. Квартирага таңкы саат 6-да келип кармап кеткен жагдай мигранттарды албетте нааразы кылууда. Бирок кармалгандар укуктары бузулганын ачык айтып чыга алышпайт. Себеби өз өлкөсүндөгү жумушсуздук көйгөйү Москвадан кол шилтеп кетип калууга жол бербейт. Рейд маалында жүздөгөн Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандары кармалганын көрүүгө болот. Алардын айрымдары бошотулган, кээ бирлерине айып пул салынса, дагы башкалары убактылуу кармоочу жайларда депортацияны күтүп жатышат. Июнь айында полиция тажик мигранттарын спорттук аянтчаларда, көчөлөрдө кармаган. Кармоолор Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун дүйшөмбүгө жасаган сапары учурунда да уланган. Тажик мигранттарына жасалган орой мамиленин шартында Тажикстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүгө ниети жоктугун билдирди. Ал эми Кыргызстандын Москвадагы элчилигинен Медиахабка мындай текшерүүлөр мурда да болуп келгенин айтып, кыргыз жарандарын укуктарын коргоого жардам берип жатабыз дешти. Элчиликтин маалыматында Москвада рейд маалында кармалган кыргызстандыктардын ичинен 130 кишиге өлкөдөн чыгаруу чечими чыккан. Депортация тууралуу соттун расмий чечими менен кыргыз жарандары Кыргызстанга жөнөтүлөт. Бул иш-чара рейд бүт чет элдик жарандарга карата жүргүзүлдү. Анан эгер чын эле ошондой мыйзам бузуу менен жүргөн чет элдик жарандарга Россиянын аймагында мыйзамда көрсөтүлгөн чаралар көрүлдү. Бул жана административдик айып салуу жана 2 жардан ашык административдик мыйзам бузуулар болсо аларда депортация иш-чаралары тартылды. Тилекке каршы бул жерде кыргыз жарандарына да тиешелүү болду. Биздин да бир топ жараныбыз айыпка жыгылды, айып салынды.
бир топ жараныбыз депортацияга да муктаж болушту. Өзү мыйзамда көрсөтүлгөн процедура боюнча соттун чечими чыккандан кийин 10 күн убакыт берилет. Ошол соттун чечими күчүнө киргенге. Соттун чечими күчүнө киргенге же ошол соттун чечимин обжаловать эткенгечи жогорку инстанцияга. Ошондо бул 130 адам бул кайсы аралыкта депортация болду десек болот? Бул жана бир жуманын ичинде эмес да, бул буга чейин деле кармалгандар да, э? Өзү негизи жанагы принудительный депортациянын мөөнөттөрү бул 20 күнгө чейин 20 күн ичинде болот да. Эгер бул жанагындай карыздары же жана башка кылмыштарга шектүү деп табылбаса, өзү 20 күн ичинде бул иш жүзүнө ашып Кыргызстанга Россия мамлекетинин эсебинен, бюджеттин эсебинен билет алынып Кыргызстанга жиберилет. Анан берде дагы белгилеп кетиш керек, именно через жанагы Сахарова деген неме бар биякта, борбор. Ошол аркылуу выдворение кылгандар бул эми дагы административдик миграциялык мыйзамдуулукту одону бускан жарандарга үчүн эле неме алат да, кабыл алынат. Көп жарандарга жөн эле айып салынып эле кое берилди. Рейд малында кармалган кыргыз жарандары президент Садыр Жапаровго да кайрылуу жолдогон. Анда алар элчилик жарандардын укуктарын коргобой жатат деп нааразы болушкан. Бул жерде ар бирибиз посольствого чалып чыктык. Посольстводон эч кандай жардам жок. Кайрылган адам жок, карайын деген адам жок. Бул жерде чоңбуз 14 жол чалды. 6 бул 7 айлык боюнда бар чоңбуз. Бул жарандар соттон чечим чыгып кармалып, анан ошол жанагы борборго, мен айткан борборго алып баратканда, жанагы видео тартып обращение кылышканда, бизге бул боюнча звонок түшкөн. Биз ошол сот Сахарова барганда бул жарандар биздин бир кызматкер барып, алардан кабар алып келген. Барып, мисалга жанагы боюнда бар кызыбыз боюнча, жаран боюнча, ал былтыр сентябрда ушундай мыйзам бузуу менен кармалып, 15 күн ичинде Россиянын аймагынан өзү эсебинен чыгып кетүү боюнча чечим кабыл алган экен да. Добровольно должна была покинуть деген. Бирок ал чечимди аткарбай, бул Россиянын территориясында аймагына жүрө берген. Анан азыр рейд учуну дагы экинчи жолу кармалып калып, анан уже мыйзамга ылайык принудительное выдворенияга дуушар болду да. Түшүнүктүү. Ал азыр ошондо, Сахаровада азыр ошондо канча киши кармалып атат? Вакытлуу кармоочуларда. Бизге берилген акыркы маалыматта барып келгенбиз 2 күн болду. Ошо 130 киши Кыргызстандын жарандар. 130 киши. Анан жана боюнда бар жаран боюнча биз барып жолугуп айттык, жана 20 күндүк мөөнөттү күтпөй, ушул именно бунун багы эмесин эске алуу менен, боюнда бар эске алуу менен, ушу 10 күнгө чейин соттун чечим күчүнө кирери менен эле Кыргызстанга жиберип берүү боюнча сүйлөшүү жүргүздүк. Бизге макул болду. Ошол жанагы борбордун жетекчилигичи. Кудай буйрса ошол соттун чечими күчүнө кирер менен эле ошол жараныбызды Кыргызстанга жиберет деп ишенебиз. Ноокат коомдук уюмунун башчысы Толкунбай Ахматов да рейд маалында полицияга жеткирилип, документтери текшерилгенден кийин бошотулган. Ахматов полиция мигранттарды кармоодо уруп согуп жатканын жана мигранттардын укуктары одону бузулуп жатканын айтат. Бул пандемиядан кийин мындай рейд боло эле ага чейин болуп келген. Мындай нерсе квартирасына кирип, ал мезгилде мурдаракта кыргыздар баягы 15-20-30 болуп жашаганда кирип алып темеле төшөктөрдө шкафтардан суруп чыккандар мезгилдер болгон да. Андай мезгилде мындай биз басып өткөнбүз бул нерсени. Анан пандемиядан бери мындай рейд болгонун мен билбейт элем. Даже регистрациясы бар нерселерди деле кармап, көп эле эптеп план толтуруш керек болду билбейм да. Бул катуураак болду бир рейд. Анан кийин акыркы мезгилде мурдалар баягы кыргыздар тагалар деп коет буларды, полицейскийлерди. Тагаларына көбүнчө 1-2 миң берип эле чыгып кетишчи эле. Азыркы акыркы мезгилде бөлүм мамлекетке акча керек болду билбейм. Акча бергенде эч ким албай сөзсүз оформлять этип, протокол кылып туруп, анан кийин ошол штрафын салып ала турган жол өтүп алышы да буларчы же жогоруда буларга ушундай план келди билбейм. Ошого катуураак болду бул сапардагы сезилди мигранттар. Ошол менен катар депортация дагы күч деп айтылып атат да. Депортация болгондор дагы көп болуп атабы? Ооба, депортация болгондор көп. Өзү орустардын мыйзамы боюнча, миграция мыйзамы боюнча 2 штраф болгон болсо кара тизмеге кириш керек да.
Анан кийин ар түрдүү шылтоолор менен көп эле депортация кылып атышат. Сахарага барып башка кылып. 2 штраф алган оңой эле да. Мисалы үчүн без билет автобуста жүрүп калсаң деле, анан жолдон пешеходный переходтор эмес өтүп калсаң деле бул 2 штраф алыш оңой эле, бирок ошо штрафты төлөсөң деле ошол сенин мойнуңда болот дагы. Экөө болгондон кийин кара тизмеге кирип кете бересиң. Көбү билбейт кара тизмеге кирип калганын. Депортация болгондор да өтө көп бар. Көп айтат ки мен өткөндө барсам кара тизмеге кирип калыпмын. Билбейм деп анан сураштыра келсең ошо штраф бар болгон болот да. Анан кийин баягы бир ишканада иштесе ошолор менен баягы иш келишимини, иштөө келишимин түзүш керек трудовойдо көрүп. Анан түзгөн дагы ал ишканадан кеткенден кийин булар Фумиевский налоговыйга катчыга түшөт да, бизде муну адам уже иштебей кал дегенде автоматтык түрдө эле эмеден чыгарып коюп атат. Катуудун регистрациядан чыгарып коюшат дагы, аны дагы билбей жүрүшө берет, алар дагы кетип атат. Мына орозо мезгилинде мен өзүм көп болдум, биз чайканага барып чай ичип, Озо чарда аш жеп отурсак эле омондор келди дагы, бетерине маска тосушкан. Элчилик дагы бир кабар берген ошондо. Анан 60-70 адамды жөн эле токмоктоп, жерге жапкызып, балдарды баардыгын шыманят этип туруп, анан кийин бөлүп алып турган отделенияларга апарып алып текшерди. Мисалы үчүн ошондо орус жарандыгы барбы, кыргыз эле болсо ошо кара болсо эле борду. Ошол алып барган адамды, мисалы үчүн 60 адамдын бир 20-сында орус жарандыгы бар. Ошолор деле карабай апарып туруп, ошол жерге тыгып бирден анан эме кылып бизди түнкү саат 12:30 чейин кармады. Эмнеге десек эч ким жооп бербейт. Эч ким эме кылган жок, кечирим да сураган жок. Баягы балдарды тепкилеген дагы, бул маска кийип алгандан кийин өздөрү билет экен. Ошол аксакалдардын ичинде мен эле экен, мен отурдум диванда, калганын издеваться кылышып туруп апарышты да. Ахматовдун айтымында жапыр тилектердин артында саясий өңүт да бар болушу мүмкүн. Ошондуктан элчилик өлкө башчылыгы орус бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшү керек деген пикирде. Мына эжебиз келди, бункерге кирди да, төшөгүн жаап жактып алды да. Мен ошол ойлойм, бийликтен бирөөнүн таанышыбы же башкасыбы, мына ушул регистрация маселеси катаал башталганда, баягы силерге маалым болсо керек, 16 адам граница ачып келем деп жолдо консерва болуп, эки КамАздын ортосунда былчыйып калды. Эчи чыгып бир көңүл айтып же эме кылып койгон жок да. Мен ошого чейин бүтүрүп аттым. Кече дагы айттым, кече дагы 6 жаран өттү, ошонун бир экөө дейт Кыргызстан жараны, калган Өзбекстандыкы деп атат. Бирок ал деген адам да барбирчи, ал деген мигрант, ал деген мусулман дегендечи. Ошого бир көңүл буруп, же автобус катташ керек, же дедим кече эмеге да жаздым эле Фейсбукка, бир чартерный рейс мына жакын арага эле каттатып койсо, 1 миллиондон ашык мигрант уже Орусияда болсо миллиондой Московской областта да. Ошого бир күндө бир чартерный рейс каттатып койсо, ошондон эле чыгып, бир күндө эле барып келсе, биринчиден убакыт тутат, экинчиден безопасный, үчүнчүдөн акчасы да азыраак болмокто кыйналбайт эле элдерчи. Азыр мына мамлекеттеги жүктөлүп аткан акчанын менин ойлойм бир 70-80% мигранттардан барат да. Азыр официальный 2 миллиард доллар бир жылда келип атат дейт, бирок мен мисалы үчүн бир жылда $1000 жөнөткөн болсом, $10,000 чөнтөгүмө салып алып барам да. Анандай билинбеген нерсе көп, камалып аткан нерсе көп, акчаны бияктан берип кой деп бияктан бирөөгө берип койгон, алмашкан көп. Бул деген бул нерсени 3кө көбөйтүп койсо болот, бир $6 миллиард доллар барып атат бул жактанчы. Ошону мамлекеттеги жүгүрткөн акчанын пайдасы, мисалы үчүн бирөө тапсалам деген болсо, ошол устаны багып атат, устанын семьясын багып атат, баягы кирпич чыгарган, шипр сатканды багып атат. Баарын бакка мигрант да. Ушул бирок кадыры жок болот, мигрантка көңүл бөлгөн адам азыраак болот. Орусиядагы кыргыз элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы элчилик күнүнө 1000 жаранды кабыл алып, маселесин чечип жатат деп билдирди. Сын айткандарга караганда ыраазы болгондор көп дейт ал. Элчи негизи мигранттар менен жолугуп турабы? Биз баягы миграция боюнча, мигранттардын маселелери боюнча видео материал даярдап чыгарган сайын эле аябай көп мындай наразычылыктар болот да. Комментарийлер миңдеп жазылып кетет да. Элчиликке наразычылык айткандарчы, анан ошондон улам ой жаралып атат да, элчи элден алыспы же кандай депчи.
буга да биз кошуп албайбыз, туура эмес. Элди кайрылган баарын эле жеке маселе менен кабыл алып атат. Анан биз мисалы үчүн элчиликке сиздерге тоже маалымат катары күн сайын 1000ге жакын кишини кабыл алабыз. 1000ге жакын кишини ар кандай маселелер менен 1000ге жакын кишини кабыл алабыз. Анан мындай да ар бир бизде элчиликте консулдук бөлүм бар. Консулдук бөлүм именно ошол элдерге консулдук кызмат көрсөтүү, алардын укугун, кызыкчылыктарын коргоо боюнча именно консулдук бөлүмгө жүктөлгөн да. Биз мисалы үчүн мен жеке өзүм консулдук бөлүм башчысы катары 7 ар кандай WhatsApp группалар түзгөм. Ошол именно диаспоралар иштөө боюнча. Россиядагы бүт чоң биздин диаспораларда менин группам бар. Чоң алар менен иштеген. Бул жанагы сиздерге айтып кетейин, тоже маалымат катары может билет чыгарсыз, может билбесиз, жаңы маалымат болсо сизгечи. Россияда эки чоң диаспора бар. Бул жанагы кыргыз биримдиги, анан Совет кыргызский диаспора деп коет да, кыргыз диаспора кеңеши. Ушу эки чоң диаспора бар. Булар менен менин өзүм жеке элчинин немеси бар, тайпасы бар, WhatsApp тайпасы. Адан тышкары биякта бизде Кыргызстандан райондор бар да, ошо райондордон чыккан жарандарыбыз өздөрүнүн коомдору бар. Мисалы үчүн там Сузактын өзүнүн коому бар, там Түптүн өзүнүн коому бар. Ошол коомдордун бүт башын бирдирген дагы биздин бир тайпабыз бар. Ал жерде ошол коомдун активисттери, төрөгалары катталган. Деме жагынан эч кандай маселе жок, баягы бизге наоборот ошол эл менен иштегенге биз кызыктарбыз да. Москвада депортацияга туш болгон мигранттар Сахарова миграциялык борборунун вактылуу кармоочу изоляторунда кармалат. Депортация ушул жылдын башынан баштап күч алган. Сахаровада кармалган мигранттардын бири Медиахабка андагы катаал мамилени айтып берген. Мигранттардын телефондорун алып коюшат, тамак ашы начар бошотулуп жатканда омон мигранттарды катуу уруп сабайт деген. Өткөн жылдын сентябрдан тарта Орусияда миграциялык каттоосунун мөөнөтү бүткөн мигранттар аны узартышы керек деген талап күчүнө кирген. Мурда ортомчу компаниялар аркылуу каттоого турган миңдеген мигранттардын каттоосу жокко чыккан учурлар да болду. Документтерин мыйзамдаштыруу үчүн мигранттар өлкөдөн чыгып кайра киришти. Бир жыл мурда август айында Ульяновск облусунун аймагында мигранттар бараткан маршрутка жол кырсыгына кабылып, 14 кыргыз жаранынын өмүрү кыйылган. Алар кирди-чыкты кылыш үчүн Казакстанга баратканда аварияга туш болушкан. Ошол маалда коомчулук мындай трагедиянын болушуна бийликтин да күнөөсү бар деп сынга алышкан. Нелегал рейдин экинчи бөлүгү 2 октябрдан 8 октябрга чейин болушу күтүлүүдө. Бирок мигранттарды текшерүү расмий токтогону менен иш жүзүндө рейдтер уланышы мүмкүн деген дагы божомол бар. Талданын бул чыгарылышын мен Эльвира Султанмурат кызы даярдадым. Аман туруңуз.